сот тутумдагы Бүгүн 16 сентябрда Кабар маалымат агенттигинде Санариптик сот адилеттиги Кыргыз Республикасынын сот системасынын жаңы кадамдары аталышында маалымат жыйын болуп өттү. Аталган жыйынга сот системасын санариптештирүү боюнча жумушчу топтун мүчөлөрү Жалал Абад облустук сотунун судьясы Азамат Узакбаев, Нарын облустук сотунун төрагасынын орун басары Бек Мухаммед Мусурманкулов, Сокулук райондук сотунун судьясы Нурайым Кинжетаева катышты. Сот системасын санариптештирүү процесси негизинен 3 багыт боюнча жүрүп жаткандыгын Жалал Абад облустук сотунун судьясы Азамат Узакбаев билдирди. Сот системасындагы санариптештирүү жарандардын сот адилеттигине болгон жеткиликтүүлүгүн мындан ары да арттырууга багытталат. Эми ошол эле маалда сот адилеттигин ашырып жаткан соттун кеңсе аппарат мүчөлөрүнүн дагы иши оптималдашат. Алар эгер мурда кат жүзүндө кетүүчү повестка дейбиз, тапшырыктарды толтуруу менен алек болуп, почтага жөнөтүп отурса, бүгүнкү күндө биздин сот, жергиликтүү сот автоматташылган маалымат системасы аркылуу автоматтык түрдө жөнөтүлөт. Эң негизги десек дагы болот, утуш бул бюджеттин чыгымдарынын кыскартылышы. Жогоруда көрсөтүлгөн роликте уктуңуздар жалпысында 73,5 миллион сом былтыркы 24-жылы ушул почталык чыгымдарга тараптарды кабарлоого кетирилген. Кабарлоонун мазмуну 1-2-3 СМСке батат. Ошондо мына салыштырып көрүңүздөр, эң эле жогорку көрсөтүчү 6 сом 68 тыйын дей турган болсок, ал эми кат жүзүнө кете турган почталык чыгым бизде жарандык процессте, процессуалдык кодексте так көрсөтүлгөн. Санариптештирүү багыттары төмөнкүдөй: сот процесстери тууралуу тараптар мобилдик технологиялар аркылуу билдирүүнүн заманбап ыкмалары, тараптар СМС билдирүүлөр, электрондук почта, факс жана башка санарип байланыш ыкмаларын колдонуу аркылуу кабарланышат. Тез, ыңгайлуу, ачык айкын түрдө мамлекеттик алымды онлайн төлөө, жарандар жана уюмдар үчүн мамлекеттик алымды электрондук төлөөнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрү, ачыктык жана ишеним катары соттордун ишмердигин тышкы баалоо, Кыргызстандын сотторунун ишинин сапатын көз карандысыз баалоо системасы. Аталган баалоо соттордун ачык айкындуулугун камсыздап, жарандарга жакын кылуу жана адилеттикти орнотууга багытталган сурамжылоо болуп эсептелинет. Аталган сурамжылоого 6 айда 221 адам катышкан. Бул тууралуу Ош шаардык сотунун судьясы Бактыбек Сыдыгалиев билдирди. Соттордун иштеши боюнча сурамжылоо анкетасы киргизилген. Бул өзүңөр түшүнгөндөй, ошол сотко келген адамдардын жарандардан соттун иштегендиги боюнча маалымат алуу максатында киргизилип атат. Эми мындай сурамжылоо жалаң гана соттордун имаратында эмес, жанагы тиешелүү мисалы ошол эле Санарип сот адилеттирүү порталында жайгашкан, жогорку соттун сайтында жайгашкан жана түрдүү социалдык тармактарда да бул QR код жайгаштырылып, адамдар ошол аркылуу сурамжылоого катышса болот. Бул сурамжылоо жөн эле сурамжылоо эмес, албетте бул анализ өткөрүлөт ар бир сурамжылоо боюнча жана жыйынтыктоонун негизинде тиешелүү соттор боюнча чаралар көрүлөт, тиешелүү иш аракеттер жүргүзүлөт. Жыйындын негизги максаты катары кандай гана продукт болбосун, ал иштелип чыккандан кийин колдонулбаса, ал жөн гана продукт боюнча калып калат экен да. Ошол себептен бизде кандай продукттар бар болсо, жалпыга маалымдоо каражаттын өкүлдөрү аркылуу биз ушул нерселерди көрсөтүү менен эл журт ошону колдонуп, сотко келип аткандагы машакаттан арылуусуна өөлгө түшсөк деп аракет кылып атабыз. Маалымат берилген соң соттор журналисттердин берген суроолоруна жооп берип пикир алмашышты. Ошондой эле Санариптик сот адилеттигин өнүктүрүү өлкөнүн сот системасынын жаңы кадамдары тууралуу да кеп козгошту. Аселсүр кызы Гүлчөрө Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.